Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Билим берүү министрлиги менен биргеликте өспүрүмдөр арасындагы жол транспорт кырсыгын алдын алуу үчүн жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрүнүн кароо сынагын өткөрүштү. Мелдеш республикалык деңгээлде уюштурулду. Кароо сынакка буга чейинки райондук, шаардык деңгээлде өткөн сынактын жеңүүчүлөрү катышты. Иш-чарага 9 команда катышып, 7 номинация боюнча ат салышты. Саптык кароо, жаш жол кыймылынын көзөмөлдөөчүсү, болочок айдоочу, жол кыймылынын эрежелери сыяктуу тапшырмалар берилди. Өткөрүп аткан оюнубуз бул жол кыймылынын жаштар командасынын 50 жылдыгына байланыштуу ошого юбилейине өткөрүлүп атат. Бул жерде азыр дипломдор болот. Обязательно биринчи местага өздөрүнүн приздери бар, өздөрүнүн дипломдору бар, өздөрүнүн сувенирлери бар. Ошолор берилет. Акмарал Жумадилова Нарын шаарындагы номер 1 Токтогул Сатылганов атындагы орто мектебинде окуйт. Ал кичинекей кезинен эле милициянын кайгылуу кызматынын жумушун жактырчу. Андыктан келечектеги кыялын ишке ашыруу максатында мектептеги жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү отрядына келип кошулган. Учурда Акмарал жаш тескөөчүлөрдүн республикалык кароо сынагына катышып, командасын жакшы даярдыкта алып келген. Менин максатым өзүмдүн командамды так карап, баары аман эсен экенин карап, баарын үйрөтүп, буларга такта көңүлдөрү түшпөш үчүн карап жүрөм. Толкундануу болуп атат. Балдарда да ошондой эле. Эми ийгилик кааламакчыбыз, буюрса биздин команда жеңишке жетебиз деген ойдобуз. Мен жөндөочүмүн. Колумду үйдө көтөргөндө бардык транспорт каражаттарынын жана жөө жүрүүчүлөрдүн бардык багытта кыймылына тыюу салынат. Эки колумду эки жака сунганда же түшүрүлгөндө сол жана оң тараптан трамвайга түзгө, ресурс транспорт каражаттарынын бардык багытта кыймылына уруксат берилет. Төш жана ар тараптан бардык транспорт каражаттарынын кыймылына тыюу салынат. Конкурстун жүрүшүндө Ош шаарынан келген Айзирек Турдубаева жол кыймылын жөнгө салуу тапшырмасын кыргыз тилинде аткаргандыгы менен өзгөчөлөндү. Биз Ак жол командасы негизинен биз 2009 жылдан баштап катышабыз. Биз 2009 жылдан баштап эле кыргызча катышып келгенбиз. Негизинен биз кыргыз болгондуктан, эгерде Бишкек шаарынан тышкаркы жактарга чыксак, биз кыргыз тилинде сүйлөп, биз кыргызча чыгышыбыз керек деп ойлойм. Ошондуктан биз кыргызча аткардык. Негизинен бүгүнкү сынакка күчтүү командалар катышып жаткандыктан, ар бир тайпанын окуучулары берилген тапшырманы өтө жогорку чеберчиликте аткарып жатышты. Биз жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү менен ар кандай мектепте жол эрежесин так сактоого балдарды үйрөтүү профилактика иштерин жүргүзүп келебиз. Ошону менен биргеликте эле биз рейдтерге чыгып турабыз. Иш-чаранын аягында Баш байгени Нарын областынан келген окуучулар жеңип алышты. Ал эми Токмок шаарынын окуучулары 1 орун, Ысык Көл областынан келген өспүрүмдөр 2 орун, Баткенден келген окуучулар 3 орунду камсыз кылышты. Баш байгени багындырган команда эл аралык деңгээлде өтө турган мелдешке катышууга жолдомо алышты. Аткарып алдыңкы эң жогорку деңгээлде өткөрүлөлү деп ишенемин. Чолпон Веркенбаева, Айсырга Кадырова, Бекболот Тогдурбеков, Билим жаңылыктары.